атасың Мирлан деп каттырып чуркап келип мама деп туруп эки кирпигин мама түз туруп тура экен. А монтип эле тооктун эмесине болуп калган. Вальс, 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 мойнума кар саласың. жайында телевизорду да өзү жазып атат. Көз бурчка тыгылып алганбыз да. Эки бара окудуңар. Мен да айтайын окуган эмесмин. Бир орус аял чыкты. Извините, вас кто пригласил? Ой, азыр эле келип кетпедимби десем, биз экинчи этаждабыз. Десем эле артыман моундайымдан желке менен алып туруп монтип тартты да. Ошодон оңолуп кетпедимби? Удар жегендей. Келем Виктор Цойго Куран окуп. Түшөм деп атканда тоолонуп туруп, жыгып туруп көйнөгүм көтөрүлүп уят болгон да микрофону жакан. Анан кийин дагы бир жолу уят болуп. Көйлө жолу уят болгон. Көп жолу уят болгон. Биротон эмеси биз чечинген комнатанын эмеси терезеси жок экен да. Мен тийиши сүйрөп баратып бас бул зал эмес дейт. Сен чоң айткан адамдар 70-тен ашып калышты. Айланып туруп чыгып кетти. Монтип туруп өлтүрүп коет. Элестет деген передача ушунда. Саламатсыздарбы, урматтуу сүйүктүү көрөрмандарыбыз. 7-каналдын жана Жылдыз Тайм бириктирип уюштуруп жаткан элестет долбоор орун алып жаткан чагы. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай, өзгөчө жерде, өзгөчө форматта, өзгөчө инсандар менен маек болмокчу. Келген конокторубуз менен тааныштыра кетсек, бул айымды көргөнүбүздө баарыбыздын жүзүбүзгө бир жылмаюу келсе керек. Биздин кудулайымыбыз Назира Жетигенова. Бул эжебиздин ырлары менен баарыбыз бала чакта ырдап, бир ырларына бийлеп чоңойгон айымыбыз Салима Балтаева. Кыргызстанда Ополтодой орду бар. Кыргыз эстрадасында баарыбыз сүйүп уккан ыр чечекебиз Жанета Бабкова. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Мондай жол кыйшык экен, ошентип келип алдык. Жогоруда да айтып кеттик, өзгөчө форматта, өзгөчө стилде өтө турчу эфир. Негизинен эфирдин шарттары боюнча түшүндүрүп айта кетсем, 3 этаптан турат. Биринчи этабы бир бала кезибизди эстейли. Студенттик күндөр, окуучулук күндөр, баштан өткөн бир күлкүлүү күндөрүбүз болот, эстен кеткиз. Ошолордон баштап айтып берсек, экинчи бөлүгү болсо бул баарыбыз эле бир гастролдо жүрөсүздөр, сахнада жүрөсүздөр, жеке жашооңуздарда болобу бир элге уят болгон учурлар. Кокуй айтпай эле коеюн деп элден жаап жашыргандын баарын ушул эфирде айттыңыздар эми. Үчүнчүсү болсо бул коркунучтуу окуялар. Жашообузда ар кандай бир кырдаалдар болот эмеспи? Кандай бир коркунучтуу учурларга туш болгонсуздар, ошолор боюнча кененирээк баяндап айтып бересиздер. Макулсуздарбы? Жок. Макул эмеспиз. Кетелейин. Бизде эме көптөн бери ушундай Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. интервьюга келбей жалаң Инстаграмда жүрүп. Көн албай атабыз. Биз постоянно өзүбүз болду, телефон карабай жүрүп. Что-то үйрүтүп атабыз. Эмнеден баштайлы азыр биринчи? Давай чикатса айтабыз, ким биринчи баштайт? Эмне жөнүндө биринчи айталы? Балалыкпы? Сиздердин балалык, окуучулук күндөрдөгү, студенттик күндөрдөгү кызыктуу окуяларыңыздан бөлүшпөйсүздөрбү? Сен баштачы. Эмнеге мен давай чикатса Сен айтабыз. чоңсуң да. Бул менден 9 жашта, 9 күн чоң. Могу экөө менден кичүү. Улуу деп төргө отургузадыкпы? Чоп, мен баштайын, ошентип позорить этип баштадым деп. Мен азыр ойма деме келди. Студент күндөрдө эме кызыктуу, уят болгон күндөрүм дейсиз. Сен баарын эле чоң айтсаң. Баарын чогулуп туруп айтып койсом болобу? Ошондо коркуп калгамда коет. Ошо менен бүттү деп. Съемканы бүтүрүп каласың. Мен ошо студент кезде неме болгон. Жасалма тиш алтын таккан монтип кийме кийип жүрчүмүн да. Анда мода болчу, алтын тишчи. Анан биз кыздар менен ошо просвещение болуп, студент күнүндө дискоклуб карабыз, дискотека барып анан бийлеп атып эле аябай берилип кеткен ошо жана тишим жерге түшүп кетет, таныс болгон.
Анан токтотуп туруп баарын ДЖге барып баарын токтотуп ошо алтын тишти издеттик. Карасам музыка токтоп, студенттер баары менин тишимди издеп жүрөт. Аябай неме экен? Табылды анан? Табылды. Кайра тагып тур. Бачып эме. Эме эмес, сөйкө эмес, шаке эмес, именно тиш. Сен еще айттың ба, тишимди жоготтум деп. Ооба, тишим бар тур айттым да, мен тишим жоготом десем, хорошо да музыканы токтотту. А тишиңди элдин баары билет да? Тиши баары, анан баары издеп тапты. Ал алтын тиш болсун. Кайла ошол эле жерден таап алдым. Жалжактабай эле билбейт белең. Бар тур Билбей, жуут билесең демен. болбойт. Ооба. Мен билесиңер да, мен серьезныймын, ошол жакта серьезно атканда ошо түшүп кетти. Окуя жакшы өттү. Жаман күлүп атасың. Эми сен деле ушундаймын да, позорный окуяга. Бул уят болгон окуябыз биринчи форматыңыз кандай эле? Студенттик күндөр болчу. А бул студент кез эле уят экен да. Студенттик, А жок, окуп жүргөндө мектепте болот. Жок, студент. А, студент, Мектепте болгон окуялар. Айтпайсың сен, экинчи очередь. А сен сөз баштап атсаң айтып атпайм, ойлоп атпайм ба? Мен Мен мектепте эстеп атам. Бача мектепте. эки бара окудуңар. Мен айтайын да окуган эмес. Мектепте мен аябай отличница, аябай серьезный болчумун, эмен женский комитеттин жетекчиси болчумун. Анан Пятница эле. эжейлер мага бирөөлөр жанагындай вечеринкага барбасын деп. А качандан бузулдан ошо кебет. Деп эме кылышат эле да, менден отчет алат эле да. Анан кыздар менен кошо кетип калып, кайра чогуу туруп эле отчет берижимин. Каяктан сатам өзүм кошо жүрсөм. Биздин бир раматылык болуп кетти. Таштан деген классташыбыз бар болчу. Анан ал үйдүн эң кичүүсү болуп, айылда эми бозо да эми ичимдик. Апасы аябай жакшы бозо салчу. Анан кийин ошо бозо салбайсыңбы деп классташтары эми налог салгандай да, таштан эми эркелеп аласың го, үйүңө чакырбайсыңбы, мына мектепти деле бүтүп кетебиз десе, ал эркелеп ата энесине ыйлап атып бозо салдырат. А эжеи болсо, жеңеси болсо, бизде мектепте завуч болчу, англис тилден сабак берген эжеи. Анан ошо жеңеси бизге чай коюп, жакшынакай кечинде вечеринка кылганбыз, боз ичкенбиз. Анан таң атпай жумушка барып айтып койгон экен. Мектепке барып эле эми эжей деле честный да, эми ушундай болду деп айтпай койсо баары укмак да. Ал убакта түшүнгөн эмеспиз, кийин түшүнүп калдык да, акылы кергенде. Анан бар бүт классташтар 1 саат окубай доскада турганбыз. Анан айрыкча мага сөз тийген, өзүң женсоветтин неме жетекчиси болсоң, анан кийин сен ушуларды тескеп карашың керек болчу. Сен кайра өзүң кайра ушул жакта жүрөсүң деп. Анан чындыгында ошол барганыбыз үчүн аябай уялып, эмне кылдык, эми бозо ичиктик, андай деле деп ойлогонбуз. Баргандан кийин ушундай эми экзамен тапшыра турган, окууну бүтүрө турган убакта ушинтиңер эжелер урушса, чындыгында аябай уялганбыз. Анан анча-мынча какыс кокус да кылып ишчи да. Мен кечигип калып, мага тийбей калды, эми кыздарды бетке чаап жиберген да учурлар болгон экен да, эжейлер. Ооба мурда Мен бетке жебей калгам, кечигип калгам. Сен эме качып кетип. Эгер ошондо жегенде бетим Тупка жедиң беле. бетим 3 күн титиремек болчу. Ошондой болгон. Сен эместин, Назира. Сен ошондой. Эме биз дагы мектепте как раз анда 9-класста, 8-класста экзамен берчү эле, 11-класс жок болчу да. Анан 8-класста экзаменге бардыгыбыз бир 15тей балдар кыздар ошо столовойго барып, анан экзамен учурунда жанагы конспект жазчу элек го. Ошондой кечигип келдик да. Анан эме алагайыбыз раматылык каза болуп калды. Анан тиги эмеге ошо кечигип келгендерибизди доскага тургузуп койду, сабак бүткөнчө турула депчи. Бир 15 мүнөтпү, 10 мүнөт кечигип келдик, анан 45 мүнөт сабак. Доскада турабыз, тигилер жазып атышат, бардыгын жазып бүт, анан аларды чыгарып туруп школдо швабраны алып туруп эмени эшикти жаап салып атпайбы?
мурдагы мугалимдер бизге аябай эле катуу эме мамиле кылчу экен го азыр. Ой, кылчу эле го азыркылар. Анан туруп эле айтты да. Ал болбойт. Жо айта берем баштаган Жок, ал болбойт. Кагаз барбайт. айтайм. Кечип келдиңер, эсиңерге эме экинчи кечикпейсиңер бардыгыңар, шымыңар чечкиле дейт. Балдар кыздар турабыз да анан агайдан качып болду атам деп эркек балдардын шымдарын, топчуларын үзүп атпайбы. Кыздар болсо артына жашынып качып класста качып жүрөбүз да. Анан аз шымыңарды суулайм дейт. Анан биз десек эмеде пол жууган тряпка, чака болот го класстын ичинде. Ошону доска сүрткөн тряпка менен алып алып бизди суу менен артыбызда кубалап жүрөт. Ошондо метод беле. Ошону эме суулап эметебиз да, анан ошондо бир кызыбыз коркуп анан ыйлага эметип анан шымына жайлап койгон. Ошо мен болчу. Кисе кое турбайсың бу? Чалышмактандым. Тамашалап атам. Сен просто гүлдүрдү өйдүңөр бара. Что-то баштап айттым келди, анан гүлдүрүш керек болгон. Мектепте билет жазабыз деген мода эле го. Анан бизде тайнесинин колуна чоңойгон Анара деген классташ кызыбыз бар болчу. Анан карыган кишилер экзамен тапшырган кайсы жыл экен деле билбейт да. Вечеринка жасап же концерт болгондо жөнөтпөйт, кино болсо жөнөтпөйт. Анан билет жазабыз деп барсак жөнөтпөй койгондо анда экзаменден 2 алып каласың, мейли анда десек, кой ана 2 алып калба деп эле кошуп беребизчи. Ошентип далай кино концертке барчу элек. Бирок вечеринка деп ошо 11-класста бир колго кармалып калганбыз да. Анда дагы эжейдин үйүндө жасап атпайлыбы вечеринканы? Мен вечеринкаларга көп барбай калдым, анткени биздин эки байкем мындай катуураак болчу да бизде вечеринкага деген. Мен почти барган жокмун да, жөнөткөн жок анан. Ошондо арман кылып атасың? Арман кылып атам. Коркунучтуу жери ушул. Ичимде атат. Эмемди айтып берейин, да, мектепте болгон окуя. Виктор Цой ошондо жаңы чыгып аябай популярный болуп аткан да анан. Ошо Виктор Цойдун чачындай кылып Алина эжем шаардан келип, мен Талашта окуйм да. Ошондой болуп чачымды кесип атпайбы, Виктор Цойдукундайчы, каскад деп койчу эле. Начос кылып турат. Ошондо 7-класста биздин балдардыкы как мода болуп, мектепке сумка көтөрбөй бир эле общий тетрадь, анан бир ручка көтөрүп алып анан мынтип биягына сайып койчу да. Ошондой мода болчу анан. Мен да балдарды турап ошо күнү Виктор Цойдун кийиминдей кийинип чачымды да ошондой анан ушундай болуп баратпайм мектепкечи. Бизде Тынара Апасовна деген тарбия завуч бар болчу. Ошол как раз формаларды текшерип анда формаларын кийилет да. Анан кирип келип анан мени көрүп калды. Анан ал орус эмеден кандай русский язык литературадан берчи да. К доске деп мени чыгарып тур анан ошол жерден. Чё за прическа деп эме чачымды жулуп атпайбы балдардын көзүнчөчү. Баары каткырышты. Ал мезгилде как переходной возраст болуп атканда, намыз классың шылдың да үйсө өзүң дагы жан болуп кетесиң, мен да чачын жууп туруп, чё за прическа. Мени сүйрөп кетти. Учительскийге алып барып турган ошол жерден 3-4 мугалим өлө соккулап чым-чым болуп өлө сабап салышкан. Ошол бойдон эмеге школдон кубалай ишти да, экзаменге кирбейсиң, ата-энеңди чакырып кел депчи. Үйгө эмеден мектептен таяк жегениң бир, анан үйгө барсаң дагы таяк жейсиң. Анан папам аны эмелерден таяк жебейин деп бир ай мектепке барбай. Эртең менен мектепке деп кетем. Классташтарым үйүнө барып жатам. Анан алар школдан келгенде алардан көчүрөм.
тапшырмаларды көчүрүп турган кайра үйгө келем да. Анан уже да анан ата энеме жанагындай телеграмма жөнөтүп, бир айдан бери сабакка келбей атат деп анан экзаменге киргизбей жалаң 3 алганда. Атак мектепте жакшы эле окучумун да анан. Ошо мугалимдер эрегишип, мен ошентип жана чачын жууган үчүн анан 3 Сен күнөөлүү эмес, Виктор Цой күнөөлүү. Эми жаткан жери жайлуу болсун. Жер эме өлгөн жамандап адамды барбасын. жамандабайт. Келем Виктор Цойго Куран окуп. Жинди. Экөө тим эле могу экөөчү. Негизи жашоодо экөө тең мен мындай шоу бизнестеги жакын курбуларым, анан Назми, вот үчөө. Анан мындай жашоодо камерада эмес, жашоодо булар вообще менин куудулдарым да мени күлдүрүшөт. Камерага келгенде эле деп созулуп калышат. Не дейсиң? Жан-жак атасың. Жок, эмедеги окуучу кездеги же болбосо концерттеги уяттуу. концерттерде сүйлөшпөлү гастролдо көп эле жүрүп каласыздар. Ооба, аябай көп эле болот мындай. Неме болгон неме Таласта как раз чоң бир концерт болот, стадиондо киши көп, аябай стадион толуу киши. Анан мен ошо концерт ачам деп туруп Жабылып кетип калдым. Кыргызстандын ырмен ачам деп туруп анан стадион үстү мондай ылдый кетет да. Билесиң го, жана мондай спуск бар ошо элге. Анан кыйын болуп элге жакын болоюн деп туруп, жана мондай такам менки такалар мондай кийип туруп түшөм деп атканда толонуп туруп, жыгып туруп көйнөгүм көтөрүлүп уят болгон да микрофон жакан. Анан тиякта элдер күлүп атат, намыстанып, неме кылып, тежан болгом. А потом менки первый неме болду. То, что денем көрүнүп калды деп турупчу. Анан стала, короче, немени баарын көйнөктү жаап туруп, микрофонду алып туруп, анан дальше ырдап кетип, билдирген жокмун, ырдадым. Анан кийин тияка баргандан кийин камера эмне болуп еще прямой эфирге иши тартып аткан да съемка. Ошондо бир уят болгом. Анан кийин дагы бир жолу уят болуп жатты. Көйлө жолу уят. Көп жолу уят болгом. Ошол эсимден кетпейт, потому что стадиондо аябай көп киши болгон. Ошондон кийин Таласка барбай калдым. Жат тамаша Таласка, Кудайга шүгүр, тойлорго барып жүрөбүз. Назира менен көп барабыз. Акыркы жолу жер үйгө барганбыз. Алтын чарган жерге. Мен уят болгонум ошо Араван районунда ошо бир айылда концерт койгон жатабыз. Мен алпарачулукка жаңы үйрөнүп аткам да. Анан эжемдин, Алина эжемдин бир свадебный сыяктуу мындай розовый, мындай пышный көйнөгү бар болчу. Ошону кийип, анан ошондо Асолдун чачы мода болбоду эле, мынтип үстүн гүлү кылып мындай кылыпчы, прическалар. Ошондой прическа жасап берди Нурланч Намазбеков. Эжем боёп берди, анан мен анда боёнуу прическа деле кылчу эмесмин да. Жаңы эле өзүмдү тим эле мисс сезип атам, күскүдөн карап элечи, тим эле өзүмө суктанып, анан монтип сүйлөйм, минтип сүйлөйм. Мирлан экөөбүз алпарчы болобуз да. Анан эле бирактан эмеси биз чечинген комнатанын эмеси терезеси жок экен да. Мындай эле решеткалар менен экен. Анан ошол жерде Лениндин чоң портрети бар экен да. Анан ошону мындай жаап туруп, тиякта балдар, жаш балдар бизди аңдып атышат да. Анан мындай таяк менен сүйөп койдук да. Анан концерт башталардын астында эле Азиз бол деп, Азиз сен биринчи чыгасың десе эле, Азиз ошо эменин астына туруп алып кийинип атат да. Тияктан балдар эми бар жыртыктары бар, ошол жактан аңдып атышат. Анан көрбөсүн деп ошо түйүнө туруп алып кийинип атса, алар сырттан таяк менен түртүп атпай жанагы картинанычы. Десе Азиздин үстүнө кулап келатса, мен чууркап барып тигини кармап калып турам. Эй, акмактар десе. Тигилер даяр туруптур. Төө түкүргөндө эле бетиме былч деп түкүрдү. Тиги оозуна түкүрүктү толтуруп туруптур да. Анан эй, уят эмеспи деп болду десем эле келди. Бетим балч деп эле мондай түкүрүк. Ошентип гастролдо кызыктуу окуялар дагы бирөөсү. Тоже Оштун өзүндө. Анан эмеде Мирлан экөөбүз мен таканы кеч кийдим да. Мирлан экөөбүз алпарчы болобуз деп, анан Мирлан дагы ортого мынтип элдин арасына чейин дорожка жасап койду да.
эмелерденчи элдин арасына чейин басып барабыз, анан кайра келебиз депчи эжемдин концерти. Ортосунан басабыз деп. Сен биянан чыгасың, мен биянан чыгам деп экөөбүз анан. Мен болсо жанагы пышный көйнөк менен жүрөм, анан такадан бутум ооруп кетет деп кроссовки кийип эле жүргөм. Анан уже концерт башталардын астында эле все, поехали, фанфарды бергиле дегенде эле мен барып туфлини кийип келейин десем, биздин чечинген комнатаны бирөө бекитип салыптыр да. Мен чууркап келип эле ошо театрда иштеген бир эже туруптур да, анан деп туфли таппай калдым да, тиги розовый көйнөк. Анан эже туфлиңизди берип тургузчу десем, ай бутун кайсы размер дейт. Меники аябай кичике да 35 размер. Ал эженики 39 экен да. Ай меники эми чоңду деп береберичи деп турат. Аныкы күрөң еще мындай туфлисичи, тиги розовый платье. Анан носкимди чечип туруп башына тыгып алып турам. Лыжа тепкендей кеттим. Анан Мирлан экөөбүз жана ортосуна басам деди да, мен тиги учуп кетпесин деп кыпчып эптеп басып атып. Ортосуна жеткенде бутум анан учуп кетти. Элдин арасында жана туфли менен ичинен носкилер чыгат. Мирлан экөөбүз даже саламатсызбы деп айткан жокпуз да, күлүп атабыз. Мирлан деп каткырып атат. Десе тигилер элдер каткырып носки менен туфлини берип атпай, мен болот алам. Тияктан эжем урушуп атат. Болду кеткиле сахнада депчи, экөөбүз туруп сахнанын ортосунда каткырып атат. Ошондой кызыктуу окуялар болгон. Эми сеники? Биз улуттук гвардияда мен инилерим, агамдын, эжелеримдин балдары бүт эле ошол жакта кызмат кылышкан. Анан аларды жанагындай увольнениеге сурап эмесин жеңилдетиш үчүн биз дайыма концерт коебуз студент күздөн баштап. Анан ал кезде атыбыз жытыбыз деле чыга элек, бирок Алтынай Нарбаева, Айнагүл Самиева деген досторум үчөөбүз дайыма Айнагүл комузда ойнойт, Алтынай аккордеондо, мен солистмин. Концерт коебуз. Анан 20-июльда улуттук гвардиянын түзүлгөн күнү, жайдын күнү, ысыкта концерт коюп атабыз. Анан кийин Анарбек Сардарбеков агай өрдө биздин алдыбызда чыкты да. Вальс, 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 мойнума кар саласың Жайында деп агай эрдеп атат. Биз күлүп алдык, жана бир күлүп козголуп алгандан кийин токтоно албайсың го. Аркасынан чыктык, ырыбыз баштап электе объявить этсе эле күлүп атабыз кечке. Анан ырыбызды эптеп өрдөп атабыз. Анан бир убакта ары келди, мени айланды. Учуп барып мен коркуп качып кетип калдым. Жаның таттуу экен да. Алтынай аккордеон менен өрдөп атат. Анан Айнагүлгө өттү. Айнагүлдү айланды, ал да качып кетти. Алтынай эже эми ал качып кетсе номер бүтүп калат да. Главный ал болуп атат. Алтынай эже айланып атат. Мынтип коюп өрдөп атат. Анан бир убакта монтип аккордеондун аркасына түштү эле. Монтип өтүрүп коюп. Өтүрүп туруп калганын ырдап коет. Кудай бир сактап турат. Алтынай эже эркине таң калды. Кантип ушинттиңиз десек, эми экөөң качып кетсеңер мен эмне кылышым керек эле? Элдин алдында уят болбош үчүн ошону кылдым да деп коет. Роза Шакирова дагычы комуз менен ырдаттыр да. Анан ал созгон ыр экен да, аябай созо турган экен. Деп өлө созуп атсам бир чымын келип туруп оозума кирип кетип, ичинде учуп жүрөт. Кайра үчүн айланып туруп чыгып кетти. Мен Түркияга студент кезден оркестр менен барып калдым, ансамбль менен. Апа Зайнаковдун Ала тоо деген ырын аткарым. Ал жакта бүт СНГ өлкөлөрүнүн посолдору барган да. Студент менен толкунданып кеттимби, оркестр ойноп ырым башталайын дегенде эле Ала тоо деген жерин унутуп калдым да. Эмне эле ойноп келгенде анан экинчи куплет ысык көл болду. Ысык көл жердин көзү, кырлар кашы деп өрдөп атам да, ойлоп атам. Экинчи куплетте биринчини алмаштырып коем деп, анан экинчи куплет башталганда дагы таппай калдым да, дагы ысык көлдө. Анан эми үчүнчүсүн ырдап коем, эми эчтеке болбостур деп уялып атам, кызарып кеттим. Анан экинчи куплетте эми проигрыш бар, ойноп оркестр. Үчүнчү куплетке келгенде жылдыздар да, эми ал дагы оюма келбеди дагы. Кайра эле ысык көл эле оюма келет. Дагы ысык көлдө ырдадым. Эл аябай жакшы кабыл алып атат, укмуш болчуп атат, мен уялып атам.
ушундай уят болдум деп жаман болуп атам. Ал жакта эми кыргыздар деле бар. Булар жатка билет да элдин баары деп аябай жаман болуп атам. Анан аягында чоң чай берилип жана банкет болуп атканда эме казактын посолу келип туруп, жанагы ысык көл жөндөөрүң аябай жакты деп коет. Кечкене ысык көлдө болсун темасы алат. Ошондо аябай жаман болгон. Бизде мисалы сөзүн унутуп калсаң токуп кет деп айтылат. Бирок эми анчалык эмес да. Бир жолу деп. Мен дагы Ошентип уят болгонмун. дагы бир уят болгонум. Гастролдо эми чынында азыркы мындай жаштарга азыр шарт аябай жакшы да. Анан биздин ошо биз жаш кезибизде УАЗтар менен жүрөбүз, жолдор анда таштак жолдор, чаң ушундайчы. Анан УАЗдын терезе тияк бияктары эшиктеринен чаңдар кирет. Вообще мындай жуунганга дагы шарт жок да. Анан менин чачым аябай суюк да. Прическа жасаганга дагы эме шарттар жок. Азыр маданият үйлөрү кичине гримеркалары эметип калдык. Мурда ошо көгүчкөндөрдүн туалети эле болчу да. Көгүчкөндөр учуп жүрөт. Анан биякта ушундай эле мусорлордун арасын тазалап эле ошол жакта өзүбүз эме шарт түзүп эме кылчубуз да. Тазалап, жыйнап. Анан уже концертке эл чогулуп калгандан баштадык да. Мен прическа жасаганга убактым болбой калды. Анан чачымды байлап туруп эле анан хвост тагып алдым да. Хвост тагып анан невидимка шпилькалары да таппай бир экөө эле болуп калды да. Анан мынтип эптеп эле ийилип койдум. Бир эле ырым бар болчу. Ошондо көбүнчө мен бий жагы менен эле элди тартып алчумун да. Анан ырда азыр точно өрттөнмөксүң да. Анан ырдап эле анан проигрышында турецкий ыр болчу. Ошол жерде аябай бийлечим да. Монтур чимирилсем жана хвостум элге учуп кетет. Берде менин кичинекей чач калып калды. Айылдагылар эми азыр деле кээ бирлер мындай парикти эмелерди түшүнбөй эле мен мисалы чачымды баттан алмаштыра берем да, кыска узун кылып эле. Таң калып эле ушинтип суроо бере беришет да. Жакта элдер, тем более айылдагылар бир дүү болушту. Анан меса балдар ойноп алып жана чачты. Бу аттын куйругу. Бербейт деп кой, ойноп бири-бирине ыргытып каттырышып. Мен ыйлагым келди. Немени айтып бербейсиңби жана экөөбүз бусикте кийинип атканда айнектен бирдеме көрүп алып берчи. Ошону айтып берейин. Анда эме биз Кыргызстанда эмес, СНГде знаменитый болобуз. Ал айтылбай турат окуят дейсиң. Азыр неме кайсы коркунучтуу өтпөйлүбү? Ошо азыр кайсы тема келдик? Бөөгө келдик. Сүйлөрөлү. Сен эме Дагы биз гастролдо жүрүп анан бул уят болгон кичине көрөм. үчөөбүз бир кутмага, үчөөбүз бир комнатага жатып калдык да. Анан концерттен келип анан эртең турсам жүрөм түшүп калып экөөнүн көрүп алчу. Экөө макияж жок, жаман страшный. Бир жолу ошо окуяны айтып беремби? Анда балам кичинекей болчу да, биз неме утренникке барып туруп мен элдер баары таанып атты, астына отурам, апасы болуп туруп, балам кичинекей ойноп жүрөт. Анан мен сүрөткө түшүп отуруш, элдер сүрөткө түшүп, знаменитость неме атат, сыйлап атат да. Ушунда астыңкы катарда отурган бир атат. Отурсам эле Максим чуркап келип, мама деп туруп, эки кирпигин мама үстүрүп туруп эки кирпигин үзүп туруп отурган. Монтип эле тооктун эмесине болуп калган. Монтип эле жугап. Жадагы жаята жок дейсиң. Тамаша. Ошондо уят болгон утренникте кирпигим. Анын кирпик жөнүндө дагы кандай окуялар бар эле, мына майка кылып коет. Жанагын айтайынбы? Назира мага көзүн кысып атты. Назира көз уктап атса. Колума чымын конуп алдыбы деп эле карап аткам. Карасам Назира көзүн кысып атты деп ошо бир кирпиги колума жок. Жок, ал эме. Бир көзү жоктой болгон. Мен кирпигим жоголуп кетпесин деп сага чаптап койгом. Эртең алып алам, кайра чаптайт.
надежный жерде да. Тамашалай атабыз жөн эле жана эмне жөнүндө айтып берсек деп өзүбүз ойлоп тапканбыз ошо. Эми неме сен өзүң жөнүндө айтып берчи, эмне кызык. Эми анда оператор сен айтсаң. Эмнеге биз эле уят болгонубузду билишиң керек. Сер да бир уят болгочу, сер дубалдып. Мындай нерселерди жакшы да эстеп турабы, аны дайыма эле. Эмнени от куйт эле. Ушундай сөз барбы? Эмнени ит куйт, ошондой макал бар. жана айтып калбадыбы Назира эже, биз сахнада сырткары дагы жеке жашообузда доспуз депчи. Анан жана Назира эже Роза Шакированыкын айтып кетти, кызыктуу окуясын. Доссуздар да, бири-бириңиздерди билсеңиздер керек. Кайсыл жактан эмне болгонсуздар, келип ушул тууралуу сүйлөшпөйлүбү? Ал айтылбайт. Айтпайбы, ал биздин ичибизде калат. Айтпайбыз деп сөз берген. Урушуп кетсек да айтпайбыз дегенбиз. Биз ант бергенбиз да, үчөөбүз. Жамандабайбыз деп. Кайсы мисалы Салиманын биз кудулдардын арасында даже Борончу байке, Тынарлар, биздин кудулдар Салимада. Анекдоттун апасы. Анекдот айтып берсең. Ооба, анекдот айтып берсең. Сковородканы айтып берсең. Мен азыр кийинки убакта анекдотту платный кылып алганмын. Эмнеге бекер эле айта бердим, кичине акча иштейин деп. Неме тамак берет экен айтып берсең. Бизнес ачайын. Тамак айтып берем. Жок, тамак айтпайм. Бизнес ачайын деп атам. Давай коркунучту өтөбүз. Коркунучту. Мен коркунучту десем, мен жана сен айткандай эле эстеп кеттим да. Мен бала кезде атам чабан болуп иштеген. Негизи менин атам башында дальнебойщик болчу. Жаш кезинде алыска машина айдачу. Анан бригадир болгон. Андан кийин жылкычы болгон, анан чабан болгон. Элдер өсөт го, менин атам аркага кеткен. Возраст жаш өткөн сайын мындай тынчыраак эле эмкенди каалайсың дейсиң депчи. Ошентип атам чабан болуп иштеп жүргөндө мен 4 класста болчумун да. Анан кийин күздүн күнү сабак бүткөндөн кийин, мисалы күзүндө мына сентябрда күн узак эле болот го. Анан атам азыр келем деп кетти дагы, ошойдон келбей калды. Айылга жакын эле жерге койду жайчыбыз дагы, анан мындай эле жыгачтан эле тосуп эле ошол жака койду камап коюп келчүбүз. Анан атам жок эле жок келбейт. Анан бир эме кантузун кой бар болчу. Кантузундер тамакты көп жей берет экен. Аябай семиз. Карасам суу агып кетип атат да. Сен жалгыз. Мен жалгызмын. Анан бул агып кетсе атам мени өлтүрөт деп дагы анан жанагы койду монтип кармап туруп эле тарттым. Өзүм 4-классмын. Кой менден 2 эсе чоң да. Алып туруп ушунчалык коркконумдан суунун жээгине чыгарып койдум да. Суу куюп, суу болуп жатат дагы. Мен болсом тырмактарым, колдорум канча күн ооруп жүрдү ошондочу. Анан алып кургады, кечкирди, күгүн болуп кетейин деп атат. Анан атам келбегенден койду айдап жөнөдүм. Эми жакын эле жер, 1 километрге жетпеген жерге алып келип камамакмын. Анан келип камадым. Ат турат эме кылып, аркандалып. Атам жок. Анан камап бүткөндө уже күгүн болуп, караңгы болуп кетти. Ушунчалык коркуп атам. Анан жана атты токуганды деле билем. Токуйун десем, ат кошкуруп эле туруп алды да. Анан кичинекейибизде сүйлөшчүбүз, аттын деген көзү ачык болот, кошкурса жанында мындай арбактар жүргөн болот деп. Ушинтип угуп калганым жаным бар эле да. Анан жүрөгүм түшүп калды. Тим эле калтырап калдым. Анан атты жайдагы минип эле жүргөм. Минейин десем, аттын жанында момундай болгон жерден дагы миндирбей койду. Ат кошкуруп эле туруп алды. Мен тизгинден кармап кетип атам. Ат болсо да мага каран болуп атат да. Уже караңгы кирип кетти. Кетип атам. Үйгө дагы 1 километрдей да. Анан кетип атканда бейит бар. Бейтти көргөндө бала кезде такыр эле биз жүрөгү түшүп калчу да. Ошо бейиттин жанына кетип атып, улам жарга такап минейин десем мингизбейт, такыр эле кетип атам. Анан
ошол бейиттин биздин ата бабаларыбыз, мен чоң аталарым да ошол бейитте коюлган да, анан бейиттин жанына келгенде ушул мен оюма келди да, бир мондай чайнекте болгон эле таш турат. Ушул менен минип алайын. Атты минсем эле чаап качайын деп атам, коркуп атам да. Анан ошол чайнектеги бутка эмеге ташка бутумду койсом эле аркамдан жыпжылуу эле кадимкидей сездим, ишенесиңерби? Мен мондай эки жагыма монтип эле бирөө мени атка мингизип койду да. Мен азыр күнгө чейин ушул эсимде да. Монтип эле мингизип койду да кадимкидей. Миндим дагы, чаптым. Ушунча денем дүркүрүп, бир чети коркуп атам эсим чыгып. Бир чети жагымдуу мындай бирөө мындай камкорлук көргөндөй, бир кандай бир жылуулук мамиле кылгандай бир ушундай бир смешанный чувство болду да. Анан үйгө чаап келдим. Менден чоң байкелерим, эжелерим келип калышыптыр. Атам дагы кечигип келиптир. Алар кааткырып отурушат. Мен кирип эле кыйлап жибердим, ушундай болду десем, эч ким мага ишенбей коюшту да. Деп апаптап койгула деп эле ошо ойдон эле калып калдым. Бирок азыр күнгө чейин эсимде да. Азыр айтып берсем эжелерим деле таң калышат да, бирок ошондо маани бербептирбиз депчи. Бирок мен ошондой Анан башка дүйнө, психологко бардыңбы? жок, башка дүйнө бар экенин мен ошондо сезгем да. Башка дүйнө бар экенин, Прям действительно кто-то вот так поднял. Кадимкидей. Ну прям. Ооба, мен айтып атпаймынбы, даже жылуулук, Артыңда турган ошо эмес. жылуулук кадимкидей сезилди да. Мен чоң жерден мине албай атып, анан монча таш менен минип калып минип атпайм. Ат чоң кадимкидей. Жайдагы эле миндим дагы, анан кеттим да. Ушундай эме колдоо бар экенин сездим да, бирок чындыгында жүрөгүм түшкөн. Аябай коркуп калгам. Апаптап коюң. Асанкул Шаршенов деген илгерки кудул агабыз. Ошол жашоодо эле өзү аябай мындай күлдүрөткөн да. Анан ушинтип гастролдо жүрүшөт экен да. Анан бизде гастролдо коммунизм төшөктөп койчу да. Мисалы аякта илгери азыркыдай гостиницалар жок да, отелдер жок. Анан биз айылдарга үйгө жатып калганда илгерки артисттер деле ошондой болчу. Анан мындай эле бир конок үйүнө эле общий төшөк салып коет да, узун кылып, анан жарымын эркектер, жарымын аялдар кылып элечи. Анан мурдаңкы артисттер кичине мурдаңкы эми биздин апалар деле ыйман көбүрөөк болуп, анан ортосуна мынтип көшөгө тартып алышыптыр да. Анан көшөгө тартып, анан аялдар жатып алып эле анан кийин привидение жөнүндө ушундай арбактар жөнүндө сүйлөп башташыптыр да. Анан бирөөсү ушинтип Салимадай болуп бирөө айтып берет экен да, ушинтип анан мен мүрзөнүн жанына кетип баратсам эле анан бир ак сакалчанын абышка ушинтип аппак кийинип алып ушинтип артыман кубалады, тигинде деп тигилер аябай берилип алышаттыр да. Десе анан бирөөсү айтып бүткөндөн кийин анан эркектер угуп жатат, анан уктабайсыңар, эртең менен эрте турабыз, алыс жолго кетебиз, бизге уйку бербей атасыңар, уктагылачы десе эле укпай эле анан экинчиси баштайт экен. Анан ошо биз кичинекейбизде бизге деле айтып беришти да, ушинтип кызыл жоолукчан угуп калдыңар беле, эме мүрзөнүн арасында таксисттер айдап баратса эле машинанын артынан бирөө сүйлөйт экен, ушундай кызыл жоолукчан бир келин бар экен деп эле. Анан ошону айтып берет экен экинчиси, дагы айтат экен, эме эскертип, уктагылачы, бизге уйку бербей атасыңар деп ошентсе. Үчүнчүсү айтат дейт, анан вообще эле 3 жол 4 жол айтса да аялдар аябай берилип алып, ылам биринен бири талашып, ушундай коркунучтуу окуяларды айтып берип атса да. Асанкул Шаршенов туруп эмени болгон кийимин чечип туруп, трусусунда чечип жанагы көшөгөнү ачып туруп, кээде Асанкул болуп көрүнөт деп. Кандай гана уктабайт экен. Сен коркунучтуу айтат экенсиң. Сеники башка. Вообще жок да коркунучтуу. Сеники пайшам болуп кетти. Ал мен эмес, просто мен укканда ошондой айтып жүрөм. Ошо төшөктүн ичинде сен жаттыңбы жана неме жок? Анда мен кичинекейбиз болчу. Мен коркунучтуу окуям, кичинекейимде коркком. Короче, биздин бир кошуна апа бар болчу да. Анан азыр барбы жокпу билбейм. Анан аябай жакшы апа болчу. Биз кичинекейибизде ошонун эшиктин алдында ойнойбуз. Анан бизге мындай башка кошуналар артында ойносок, бара өзүңөрдүн эшиналарга ойногула деп кубалап, биякты чачып атасыңар, ызылдап атасыңар деп элечи. Тиги апа вообще кубалабачу да. Анан бизге конфет берип, анын эшиктин алдында ойной берчүбүз. Анан
бирок мындай странный суроолорду бере берчү да. Мындай анан сиңдим экөөбүз, сиңдим анда кичинекей, ошондо мен 10 жаш, сиңдим 5 жашар. Папам менен мамам конокко кетип, экөөбүз үйдө жалгыз калдык да. Анан телевизор көрүп, экөөбүз отурабыз. Ошо саат 10, 11, 12 түнкү ушундай болуп калганда, жалгыз биринчи жолу калып атабыз да, экөөбүздөн кичикейбиз. Анан отурсак эле анан эшик такылдайт да. Анан эшиктен ошол апа кирип келип атпайбы. Ай кандайсыңар деп элечи, жакшы десем. Не, мамаң жокпу деп. Жок, папаң жокпу деп эле. Биякты карап, тиякты карап эле үйгө чейин кирип келди да. И какая-то странная да. Анан биз экөөбүз мынтип, мен сиңдим вообще коркок болчу, ал көзүн алайтып эле отуруп да анан кийин. Мен эртең менен тиги больницага бармакмын, анан жанагы анализ тапшырганга, мача тапшырганга банка керек болот, кичинекей банкага тапшырчу элек го. Ошондой банка барбы деп эле ушинтип да. Билбейм, азыр карап көрөйүнчү деп анан кухнядан ишилип таап бердим. Анан кирип келип эле мындай ушу чай ичкен стол турат да. Менин папам өзү уста болчу да анан кийин. Могу столуңар жашынакай экен, ушун не, солто өзү жазадыбы деп суроо берди. Ооба деп ошентсем. Могу шифонер эми сатып алган эле шифонер көрүнүп эле турат да. Бул шифонерди да өзү жазады деп атат. Ооба деп экөөсү. Телевизорду да өзү жазады десе. Ооба деп экөөбүз бурчка тыгылып алганбыз да. Үйдөгү болгон буюмдардын баарын деп анан эмелерди, пиалаларды деле мундагы солто жазадыбы депчи. Мы маленькие еще она такие вопросы задает. Биз экөөбүз бурчка тагылып коркуп атабыз. Баарын эле ооба деп атабыз да. Эми биз балабыз, тиги чоң эле апа да. Анан мен папам кантип телевизорду жазайт, мисалычы, кантип чыныны жазайт да. Ошентип аябай жүрөбүздү түшүрүп кеткенде анан кийин анын үйүнө дагы ойногону барбай көргөндө качып калдык да, ошо апаны көргөндөчү. Анан мама, папамдарга келгенде ушинтип, силер жокто келди, экөөбүз ыйлап, шифонердин ичинде жашынып алып папам мамам келгенде анан чыкканбыз да. Ошолорго айтып берип эметсек, эмне ушундай десем, бир аз эмеси бар деп ушинтип укканбыз да, ошо апанын. Ошондо бир коркком кичинекейинде. Мен бир немени айтып бербеймби? Негизи биз чыгармачылыкта жүргөндө полный айтып берели же паузабы? Ушундай кете береби? Сен как раз свет бар сенде. Ооба, сенде как раз освещение. Да? Булчитпи. Жакшы сүйлөй берели, кетип атабы же эмне? Биз мисалы көп неме жүрөбүз го, карылар үйүндө, дом малютки, жана кайрымдуулуктарда көп жүрөбүз го. Анан президенттер келгенде президенттердин жанында деле отурабыз, ушундай ОДКБ шоус дегенде президенттердин жанында деле ошо биз мындай чыгармачылыгыбызды тартуулап бүт жерде жүрөбүз го, билесиңер. Анан бир 5 жыл болуп калды. Биз Караколго ошо Гүлзинат менен концертке барып калдык. Анан ал жакта психоневрологический ошо больница бар экен. Анан ошол жакта бизди суранып калды, келип ырдап бергиле деп. Анан экөөбүз бардык, көрдүк. Ал жакта аябай ауыр, тяжелый, аябай көп оорукчандар көрдүк да өз көзүбүз мененчи. Анан кийин ошо концерт бүткөндөн кийин ошо главврач чакырып айтты. Бул баарына күмүш сырга да, мен бул жашоо ушундай экен да. Ошол жакта больницада азыр ошо жана теманы улай айтып атам, тиги жана кемпир айтып берип атпайсың. Адам баласы өзү жакшы эле жашоодо жашап атканда анан мээсинен тез эле доо кетип калат экен да. Мисалы бирөө баласын жоготкондо, ажырашканда, же болбосо жумушта жана жакшы бир неме чиновник иштеп туруп уволить жумуштан алып коет го. Ошондо адам баласы стрессте жүрүп, депрессия болуп, неме болуп калат экен, доо кетип мээсине. Болду да, эми азыр кайра биздин жашоого кайтып келбейт. Ошо психологический стресс алып, ошо больницада өмүр бою эми ошо лечение алышат. Анан ошону бизге өз көзүбүз менен көрүп чоң сабак болгондо, ошон үчүн мен айтарым, негизи адам баласы любой нерсе туруштук бериш керек, эч убактан чөкпөш керек. Мындай дух күчтүү болуш керек, жашоодо өйдө ылдый болот. Ошону эч убакта башты ылдый салбай, кичинекей бир немеге нерв болбой,
жашоо бир келет. Ошону татыктуу жашап кеткенге мен баарыңарды ошо чакырат элем. Потому что мен ошо башыман өзүм көрдүм да. Мен Анан бул дагы врачтар айтканын ошо айтып атам да мен. дагы бир историяны эстеп кеттим, сен айтмакчы. Ошо чоңойгон кезде эле мен чоңойгондо корккон жокмун деп. Меники фобия, меники ушу психологический оорукчандардан коркот экенмин да. Биз эмеге аялдардын колониясына концерт коюп барып калдык 8-мартка карата. Анан баары жазында суук да. Анан ал жерде от жагылбайт экен да, эмесинде, клубундачы. Анан бизди машинага отуруп туруп эле анан уже баштайбыз, эртерээк баштагыла деп калды. Анан кийин обогреватель алып келдик деди да. Анан кирсек ичи уже вообще канчадан бери от жагылган эмес. Анан обогреватель алып келди. Анан нар комнатага кирели десек, свети да жок, лампочкасы жок экен. Аны машинада эле отуруп туралычы деп машинаны жылытып коюп отурсак, бир аял чоң эле эже да, бир уже 60-тарга чыгып калган. Анан кадимки эле кичинекей балдар чуукту минип алып деп ат кылып ойнойт го. Ошонтип эле анан биздин эме артисттер келди деп эле чуркап жүрөт да. Автобусту айланып элечи, биз барган автобус менен. Анан биз карап эле анан апе эмне мындай. Эми мисалы аялдардын абагында андайларды өзүнчө бөлүп эме кылат да, или психбольницага жаткызат да. Антип кошпойт да. Мен ал аялды карап, мен ошол кичинекей кезимде жанагы ападан коркуп калгандан ошондо калып калдыбы деп ойлойм да. Анан тиги аялдан коркуп анан апе ал тиги аялды ушундай эмеби деп атпаймынбы? Өтө опасно деп. Кулагына да жөн эле мындай биздин терезебизге келип алып, монтип кичинекей бала деп секирип атат да. Анан кулагына мындай зымды эле тагып алыптыр, кадимки эле зымды элечи, проводту мынтип сөйкө кылып. Анан 5-6 халат кийип алган, чачтары саксайган, ушундай жүрөң чө турган эле эже да. Анан обогреватель келди, алып келдик деп ошентти да. Анан барып жылынайлы десек, лампочка алып келеличи деп кетип калды да. Анан мен ичин эме тияка обогреватель сайып койдук да. Анан мен биринчи кирип атпаймынбы? Кирсем эле бирөө чш деп атпай, лампочка жок, свет жок да, жана обогревательге жылылайын деп кирсем эле чш деп. Карасам жана аял бурчта отурат да. Деген бойдон катып калып атпаймынбы? Деп анан тиякта ошол жакта иштеген военный бир эже келип туруп анан лампочканы крутиттетип туруп анан кийин чыгый деп монду дубинка менен ошончо. Урат деп бурчка такалып атпай. Урбайм болуп чык, мияка кирбегин, эмне кирип алдың деп ошентип анан чыгып баратканда 1-2 жолу мынтип чаап койду да. Десе анан уят сөздөр сүйлөп алып анан качты да. Мен ошондо мындай катыган жеримен катып калат экенмин да, жүрөгүм түшүпчү. Анан тигилерден сурап атпаймынбы ошол жакта иштегендер, эмнеге мындай соо адамдар менен ушундай оорукчан адамдарды чогуу эле камап койсоңарбы десек, жок, бул жөн эле чтоб эртерээк бияктан чыгыш үчүн ана роль играет дейт да. Эме бул болсо 2 жолу ушундай же 3 жолу отурган, 2 жолу убийство менен отуруптур да. Анан ошентип больницага чыкса, анан больницадан ары чыгып кетем деген аракет кылып атат дейт да. Так психологдор текшерет, аны адекватный эле, нормальный дейт да. Ошентип кичкийимде бир жанагы, анан ушинтип 2 жолу жүрөгүм түшкөн да. Сеникичи? Сен айтып бердиң, Сеники болгон эмес беле? Сен наоборот элдин жүрөгүн түшөт керек. Жүрөгүң түшпөй эле. Сен айтып атпайсыңбы, жанагыдан кийин психологко бардыңбы депчи. Чындыгында биз азыркы балдар эме болуп, переходной возраст болуп эле психологко барып эле, анан тигиндей андай апаң чокка экөөнү койгондо переходной возрастың пысы калбай калат. Чын эле бизде мен мисалы азыр ойлойм да. Чын бизден психологко мурда вообще барат деген понятие жок болчу да. Азыр бирен болсо эле детский психолог, взрослый психолог болду. Ошо менен сен карап турушсуң, психолог керек экен да кичине. Меңди Мен ошону азыр эме деп ойлойм, мен психологко барыштын кереги жок деп, себеби ушундай Кудайым колдоду деп эсептейм да. Мен анымдай азыр ошол кезде бала кезде корксом, азыр коркпойм деле да. Мен биринчи алган үйүбүздө мен жалгыз калып калганда тырык дей берет эле да, негедирчи.
Башында мындай коркот элем, эмне болуп атат депчи. Анан кийин көнүп калдым да, мындай. Менде мындай сезим болот эле, үйдө да бирөө жүрөт, мен жалгыз эмесмин деген. Өзү колдоочусу бар экен да. Жанында ошону сезесиңби, мындай тоже оор күндөрдө мындай. Ооба, ошондой колдоо, сезип эле мен жалгыз эмесмин, эмне да бирөө бар дегендей эле ушундай эле. Уже тыркылдап жүргөн. Сен билем. Ошон үчүн коркпой эле коркутат. Жана атка мингизгенсиң. Ал көтөргөн. Бирок биз кичинекейибизде мен көп коркутчумун көчөдөгү балдардычы. Ак шешеп жабынып алып, анан биз эме жана жаңгактын кабыгы бар го. Ошону ушинтип чок кылып эме кылсаң, оозуңа анда тиштеп турупчу. Деп үйлөсөңчү, монтип оозуң ичи кыпкызыл болот да. Анан биз мынтип ак шешепти жабынып алып туруп анан көчөдөгүлөрдү ошентип кубаначым да. Десеңчи. Мен көчөдө кичинекей балдарды көп эле коркуттум ошондой кылыпчы. Биз дагы мынтип ойночубуз кичикебизде. Ушундай отургучта, стулда. Мен астына мынтип жатып алчумун да. Анан үстүнө мынтип шешепти жаап коебуз да, анан биякта бутуң чыгып турат да. Анан ошону лялечка кылып оорочубуз да. Мындай ляльканы мынтип оройт го. Ошондой жаляк менен ороп туруп анан кийин бетин мынтип жаба турган конверттей кылыпчы. Анан эчтеги кичинекей балдарды алып келебиз да. Кел мерге отурсаң, ой лялечканы карасаң биз таап алдык. Бетин ачсаң дейт да. Анан түйүндөгөндө бет болуп. Оңгосунан жүрөт. Мен ошентип коркутчумун да кичинекейимде. Ой жок, орусо койсо айтып болбошу. Мен баламын да, балам. Бала эмесиң, сен кызсың. Мени кичинекейимде жаман бейбаш болчумун. чогуу жүргөндө эсте калган күндөрүңүз барбы? Көп эле. Просто эме айтайын десем, Жок, могу акыркыны эле айтып бер, көлдө экөөбүз жүргөн. Эмне күлүп атасың, алай? Маанилүү жакшы. Жок, жок, ошон мен күлүп, жанатан бери мен көбүрөөк эле айтып атам, экөөң рунчукпай атасың. Сен айтсаң. Жок, экөөбүз эле айтып атабыз, бул эме. Жок, мен ортосунда кыпчылатпайм. Куюшканда. Эмне жөнүндө айтып берели? Гастролдо көп эле окуялар болот го. Бул экөөбүздүн бир эмебизди айтып берейин. Жана куймулчакты айтып берейин. Анда биз экөөбүз Аксы районунда жүрөбүз. Анан эмени Шайлоого иштеп барып. шайлоодо иштеп аткам. Сен буну унижать этип атпайсыңбы? Ал мени башка. Бул унижать. Башканы айтып берейин. Күлкүлүү. Короче, ошо гастролдо шайлоодо иштеп жүрөбүз да. Анан бир үйгө барсак, бир эже, улуу эже, анда биз 42 жашта болчубуз да. Анан эже Салиманын поклонницасы экен да, аябай жакшы көрөт экен. Анан кийин Салима, биз үйдө иш кылып атканда сен ырың радиодо чыгып калса, телевизордон ырдап калсаң, биз такыр эле ишибизди таштап коелу эле, ошо сен ырыңды эле угуп эле үйүңдү ушундай жакшы көрөм деп кечке комплимент айтып атат да бияка. Башка дагы артисттер бар болчу да, бул дагы Салима үйүмө келди деп, тим эле Кой союп, жүгүрүп аябай жакшы аял экен десеңчи. кирип чыгып ушундай эме жылуу сөздөрдү айтып атат да. Бул тамашалап бизге тийишип атпай, силерди тааныбайт деле экен, силерди сыйлабайт деле экен. Карачы мага эле айтып атат, кой мага союлуп атат деп, бул бизге тийишип атат тамашалапчы анан деп отурса анан. Эме куймулчакты алып келип, устукан, улуу устукан деп Салимага тартып атпайбы? Анан Салима айтып атпайбы, ай эже, бул менден 9 күн улуу, мен 9 күн улуумун да. 9 күн улуу эмен бир нерсенин карыганы билинбейт. Кандек иттин карыганы билинбейт деп бул мага тийишип атпайбы? Мага аны уккан деле жок эме эжечи. Баардыгы эле кечке внимание бияк болуп атат анан. Мага эмен устуканды Салима берди анан. Жамбашты берди. Куймулчакты берип атам. Ай, деп анан өзү отуруп калып анан. Силер ушундай телевизордон көргөндө бир чоң көрүнөсүңөр, узун көрүнөсүңөр, толук көрүнөсүңөр. Анан
мындай жаныңар келгенде арык жапжаш жашынакай көрүнүп турбайсыңар, кичинекей элесиң, 50 канчага келип калдың дейт Салимага. Анда жаш болчу. Анда 42 жаштабыз да Бул жыгылып калды. мен бир кат кырам деп ошентсе Мунун Салима табасы канып атат. ан Салима биз атпай эже моулардын астында жанатан бери мени ушундай көтөрүп туруп көккө чапты. Мындай эл билбейт да, ойлой беришет, телевизордо эле улуу көргүзөт. Мен бирок чырымдуу элем, улуу эле көрүнөм чындыгында анан. Ал эчтеке эмес. Жанагыдай конокко барып калсак, 70тен ашып калган апа Салиманын ырлары менен чоңойгонбуз деди эле. Дагы Назира баштады. Сен чоңойткон адамдар 70тен ашып калышты. Эми эл ичинде ойлой беришет да, ар кандай көз карашта болушат, улуу деп ойлошот, кичүү деп ойлошот. Чогуу жүрбөгөндөн билбейт да. Ага эч кандай эме деле жок. Тарынбайсыздар. Тарынбайбыз деле, жок. Так, Жанетанын кайсы бирин айтып көрсөм. Кече жаллан кагаз корош керек. Айтканга не подлежит? Силер анда экранга биз Жанета деген эле сөздү айтасыңар, калган Жанетта Бабкова пим, Жанетта пим, Жанетта. Тамаша Жанетта аябай тамаша көй, барган жерин гүлдөткөн. Анан жана буруп сүйлөгөн, күлгөнгө жакшы дейт го, бул сөздүн чувство юмору аябай жакшы. Сөздүн баарын бура берип, моюнун сындырып салат. Мындай самом делечи, эме Салима менен Жанетаны мындай биз жакын билебиз да. Анан мен мисалы көп эле кишиге күлө бербейм да, экөөнө күлөм да. Экөө менин кудулум да, наоборотчу. А мен болсо наоборот Назира сүйлөгөндө күлдүрөм да, мен ыйлайм. Ушунда күлдүрөп атчы. Бул экөөнү мен мындай сагынып, телефон чалып же баттан көрбөсөм да эме жашообуз эме. Жанетта жолугалчы эме, Назира жолугалчы ыйлагым келет. Бул мага жалдырап ыйлайт да. Эмне бүтүрө эле мен курсагым ачты. окуй айтабы. Окуп жетпей калдыбы? Жанета эжеге укпай калдык го, көбүрөөк уксак болду. Мен дагы бир аз кампайт кылбы? Эмнени айтып берсем? Тойго барганда айтып берейин. Жанетанын жанагынсын эле айткым келип, тишим Кайсы? терезеден аңдыганбыз. Кана. Болбойт ал, билем. Бизге бүт эле неме болуп атат да. Мындай прикольный дейсиң, экоско тиешелүү. Негизи Назира, Салима жашоодо аябай ушундай неме оор басырыктуу. Сахнада мисалы Назира кандай кудул болсо, жашоодо тескеринт да. А биз тескерисинен сахнада аябай серьезныйбыз, а жашоодо мындай тамаша көй. Анан мен сыймыктанам ушундай эже подружка кылып жүргөндөрмө. Булар мага аябай жакын кишидей, ичинен бүт сырларын айтып, бөлүшүп, бирибизге жакынбыз да. Ичибизде эмне болгон баарын билишет. Анан Не кийгенибизди? Вот азыр мен ичинде эмне кийип турам дейсиң. Экөө жооп бергилечи. Анан кызыктуу тойдон айтып бербеймби? Той жөнүндө бир корпоративский заказ келди да. Анан бир ресторанга ошол жака бардым. Атын айтып берейинби? Ресторан Жанат болчу. Анан Жанатка барсам, биринчи этажга чуркап барып карасам, неме ведущий Санжар Мыкыев экен. Сен чогуу апара Санжар экен. Анан келип эле азыр мен как раз оюндан кийин сразу сизди айтам деп туруп, анан кийин мен даярдандым. Анан келип туруп
для вас выступает, еще деме, орыстар екен да, иностранцы орыстар екен, анан кейін, для вас выступает там, заслуженная артистка Жанета Бабкова айтам деп, Бабкина деп, мен чакырып атпайбы, Бабкина деп туран, ну, ал адашып алды фамилияны. Анан чыктым, ырдадым, анан танцевальный ырдагам, экинчисинде суранып, эки ырдап, анан кейін болду, чыгып туруп, күтүп атам дейм, гонорар төлөш керек да. Анан тиги немеси чыкпайт, анан кейін бир орус аял чыкты. Извините, вас кто пригласил деп. Вот Жанат, это в 7 часов приглашали, там, неме деп, ошентсем, нет, у нас другая корпорация, мы это, вас не приглашали, дедиле, шагым сыны уялып туран. Көрсө экинчи этажында экен да, мени чакыргандар. Ошентип туруп анан жөн эле неме ырдап бергем. Анан ошо аябай неме күлкүлүү экен, күлүп койбойсуңбу? Меники тескерисинче болгондо, тага биде 2 этаж бар эмеспи? Аны эже келтаспы деп анан биринчи этажына барып ырдадым. Анан кетип атсам, тиги карап эле жалдырайт. Ой, мен ким узатат десем, апасы жакшы көрөт экен, мага сюрприз кылсыңар деп жоолугун алып келди. Анан өзү 1000 сом көтөрүп келиптир, аны берди. Анан кийин ким узатат десем, баласы мен узатайын dedi. Анан канча беребиз дейт. Ой, мындай деп сүйлөшпөдүк беле. Болду dedi. Анан кеттим. Анан үйгө жетейин кылсам, эже келтаспы дейт. Ой, азыр эле келип кетпедимби десем, биз экинчи этаждабыз дейт. Да тияктан Мен тигилерди кыстап эле ырдап акчасын алып кетип калдым. Бирок апа аябай бактылуу болду. Ага кайра ыраазы болдум. Тиги баласы сүйүнүп тим эле чын жан дилден берип атат. Анан үйгө жетейин дегенде эже келтасың. Меники дагы Токмокто бир эмеге Достук деген тойкана бар го. Ошондо 2 залы бар экен да. Мен бир эле залына барчумун, экинчи залды вообще билбечү элем. Анан барсам, жолдо сүйлөшүп баратам. Мен барганда тамадага айтып койгула, сразу эле ырдап элем, кайра кетем деп, ошентип хорошо деп сүйлөшүп анан келсем, чалсам албайт да телефондучу. Анан кире берейинчи дедим да. Анан кирип эле тамадага, пожалуйста, мен Бишкекке дагы бир жерге ырдашым керек, мени чыгарып койчу деп эметсе. Хорошо эже де, анан канча ырдайт, анан негизи 3 деген 2 эле ырдай берейинчи, сен ошону тиңизчи деп ошентип калды. Макул деп анан. Деп тиги кишинин атын айтып эле ырдап атам. Ырдап атсам эле мен тиги киши сүйрөп баратып, бас бул зал эмес дейт. Ырым болуп атат. Биринчи куплетти ырдап бүткөм. Ырдап атсам, бас тиги залда биз тос сүйлөп атабыз, болду бер сүйрөп. Кой тур ырдап бүтөйм. Диякта эмес кетип атат. Ырым кетип атат. Кой турчу деп отурат. Бир ырды жөн ырдап бечирип койгучу башка залга бар экен. Бир куплет ырдап эле анан кеттик тутпай элестетип. До конца бүтүрүп ырдап койгондон кеттим. Ооба, бир ырды до конца ырдап баран экинчи залына кеттим. Биздин эле бул той сферасында жүргөндө көп болсо керек кызыктар. Аябай эле көп болот. Тойдо мен айта берем, мен Тамада дагы болуп жүрөм да. Анан бир жолу Кара Балта шаарында канча жыл болуп калды, уже 11 жыл болуп кеттир. Бир мас киши мени чабийген да. Анан тишим түшүп, сотрясение болуп больницада жаткам. Анан ошондойун айта берем да, тойго барганда азыр мастарды турганда мындай сразу стойкага турам. Курсилин стойкасына. Башында кыргызча кийинип, же болбосо вечерний көйлөк кийип, экинчисинде мындай удобный эме кийип туруп, үчүнчүсүндө жана американский футболисттер мондай защитный эме кийип атат, ошондой кийип алыш керек депчи. Айрда историясы эме болгон. 2 бала бир тууган үйлөнгөн да, 350 киши. Анан биринчи антракт болуп, элдин баары чыгып, кирип уже 90% кирип калган. Курал Чокоев келип калып эле анан дагы бир ошо местный ырчылар. Мен аларга бир нерселерди айтып берип атсам эле, музыканттын жанында бирөө мас киши, ошо жана мени чабийген киши кышкырып атат да. Анан мынтип карасам, мени мынтип чакырып атпайбы. Бардым, барып ырдайт экен деп барсам, не болду байке десем, мен мындай табышмактарды айтам да. Анан ошо табышмактардын жоон мага айтып атпайбы, анан бул деген табышмак да, өзүңүз таппайсызбы приз алганда десем. Бол айт деп атпай, анан жок байке айта албайм, отуруңуз азыр баштайбыз деп анан. Аябай эле мас экен да. Анан бир хобот слона жөнүндө бир орусча эменин айтып атат да, ошону элге айт деп, анан аны ар ким ар кандай түшүнөт да. Кээ бирлер билет, кээ бирлер билбейт. Анан
Ал болбойт байка байке айтканга десе, айтасың деп мени кыйнап атат да. Байке болдуңузчу, мас болуп калыптырсыз, бар отуруңузчу деп эле. Мен сөзүм до конца укпай кетип калдым да. Ана мен өзүм тиги куралдарга бир кызыктуу историяны айтып берип аткам. Ошону до конца айтып бүтөйүн десем эле тиги мен артыман келип, уже айтып бүттүм. Десем эле артыман моундайымдан желке менен алып туруп, моун тартты да. Менин сөзүм эмне до конца укпай сен басып кетип каласың деп эле мени сөгүп баштады да. Мен дагы ачуум келип, мен ага жооп бердим да. Бар чей ар жака, отурчу, ичкенин билбегенде эмне отурасың, чоң эле киши экенсиң деп мен да аны кагып салдым. Сөзүмдү айтып бүтүп, микрофонду алып туруп, музыкантты карап туруп, фанфарды кой дейин десем де, тиги туруп, эркекти муштагандай эле мен муштаксам. Мондайынан эле чалкаман кетиптирмин. Куралдын жанында бир бала как раз мени кармап калыптыр, мондай лестница башын тиймек экен да, он успел мне подловить. Турсам мурдумдан кан токтобойт. Салфетканы чаптап атышыптыр, өлө, анда ошо кирпик чаптамай да. Бетиме эме сууну чачып өзүмө келтирем депчи. Анан кирпиктерим түшүп калган, макияж жок. Бетим Жанета менен Салима болуп калган. Жана тумшукка ургандачы. Мурдум менен оозум шишип кетиптир да, мен айтып атпайм. Мурдум Болот Тасмаев, оозум Фарида Карбасова. Тойдун эли. Алпар дейт, мен катты алпар болуп кете берет да. Башымда эме сусликтин сестренкасы болуп калды. Суу моунда кирпик жок. Ошентип 17 күн сотрясение алып больницага жаттым. Тиги киши эмне кылды? Тиги киши соттолду 1 жылга. Врачтар эмне деди, сен оңолосуң деди ошо. Ошодон оңолуп кетпедимби? Удар жеген дейт. Эсиге келип Эсиме. Элестет деген передача ушул. Азыр күлкү болуп атат, андай ыйлаган. Ошентип тойдон ушундай эмелер болуп. Тойдон дагы бир кызыктуу окуя. Эмеде короче, кышында болчу да. Сонун жумшак карлар жайт го. Эле учуп мондай. Катуудан кар жаап жөн эле. Жерге түшкөндө катуу урасың го. Анан демеле погода сонун болуп, карлар да чоң болуп жана эмеле снежинкаларчы түшүп атат. Машина жылыганча ошолор история тартайын деп Инстаграмга туруп алып мынтип эме карларды тартып, өзүм тартып атсам, айылдан келген бир ата менен апа экен да. Анан эми бүт эле ресторандардын ичинде дараткана бар го. Анан ата бир аз майрамдалыптыр да, анан ошо жаркыраган ресторандын жагына бурчуна барып эле дараткана кылып атат тиги атачы. Ошончо тиги апа болсо, ай, жакта куда, сен кудасың, чоң кудасың. Тур ичинде туалет бар экен, токтот деп апа кыйкырып атат. Десе тиги ата кызбыраак. Сага эмне токтотуп тартып койгондой, бул эмне чимкирип берет. Ой, ошол жерде каткырдым. Өлө күлүп атасыңар, элестет. Кар жаады десе, мен чоң кызым 1-класста окуганда сабакка барат, мектепке барат, анан мезгилдерде өтүп атат, анан 1-декабрда кыш келет деп, анан 1-декабрь кыш келди деп, анан эртең мен сабакка кетип атса, кар жаап коюптур. Кыш келди, кар жаады деп сүйүнүп калды. Анан 2-класста окуп атканда 1-декабрда кыш келишин аябай күтүп атыптыр да, анан эртең менен сабакка кетип атсак эле түшүнбөйт, мени карайт, асманды карайт, эч түшүнбөйт, эмне болду кызым десем, апа кыш келбей калдыбы деп коет. 1-декабрда кар жаабай калса эле ага кыш келбей калыптыр. Анан кийин тиги 2-классында ошо айларды өтүп атканбы. Ноябрь айы болчу. Телевидение жанында мектепте окучу да, анан Октябрь кинотеатрдын жанынан өтүп кетип атсам, Октябрь деп окуйт эле. Апа, азыр ноябрь го деп коет. Жана вазелин дегендей. Мына дал ушундай өтө бир сонун окуяларды айтып бердиңиздер. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Бизди көрүп турган көрөрмандар дагы бир сыйра бир сонун окуяларыңызды угуп,
жүздөрүнө жылмаюу тартып алса керек, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Азыркы учурда биз сиздер конок болуп жаткан жер бул Мурас Орду этнокомплекс. Сиздерге жактыбы? ооба сонун жакшы жер экен. Жакты, мен да биринчи жолу көрүшүм, келишим. Жок, мен мындай өтүп кетчүмүн, бирок ичине кирген эмесмин да. Жакшы, аябай эме. Абдан жакты. Балдарга дагы, коноктосконго дагы ыңгайлуу. Кыздарга деле балдаргымыз. Жок. Кичинекей бөбөктөргө дейм. Буну эме биз ушинтип бирибизге тийише беребиз да, дагы бир окуясы. Жарамазан айтып жүрөбүз да. Анан мен ошон мурдума бир эме сөөл чыккан бар болчу да мурда элечи, анан чистотил деген эмени уктум да, ошо менен күйүзүп койсоң түшүп калат депчи. Анан мен көбүрөөк басып коюп турдум да. Анан түбү менен түштү да. Анан мурдум баягы мынтип эме кирип кетип атпайбы? Чуңкурайып калыптыр да. Чуңкур болуп калды да. Анан бир үйгө кирсек деген. Мунун эмеси туфлисин мындай балеткасын чечип койсо бирөө же ботинкаң беле? Ботинкасын башын бирөө тебелесе ушинтип чуңкур болуп кирип калыптыр да. Анан Назира, сен мурдуң окшош. Мен ботинкам сенин мурдуң окшош. Жана башынан ошого Салима окшоштур. Ботинкаң окшош экен. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Биздин сунушубузду четке какпай келип берип, өзүңүздөрдүн бир баштан өткөн окуяларыңыздар менен көпчүлүккө бөлүшүп бергендериңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин көрөрмандарыбызга кайрылуу жасап кетсеңиздер болот. Урматтуу бизди көрүп жаткан жалпы ушу 7 каналдын көрүүчүлөрү, ушинтип чыдап көргөнүңөргө рахмат. Тамаша. Албетте биз эгерде ашыкча сүйлөсөк кечирим сурайбыз. Албетте биздин курбуларыбыз, анан сиздердин дагы ушу биздин маекти мындай ачыгыраак айтканга аракет кылдык. Анан эгерде дагы ачыгыраак угам десеңиздер, өзүнчө келгиле. Үчөөбүздү чакырсаңар вообще ачык айтып. Жанда элдерге эми бул күлкү, ден соолуктун мүлкү деп бекер айтылбаса керек. Буну бир эле макал менен эмес, даже окумуштуулар деле изилдеп, адам канчалык күлсө, жашоосу ошончолук кооз эме краскада болот деп коет го. Ошондуктан түстүү өңдөө болот. Ошон мисалы жана Жанат айтып кеткендей деле, мен мурда деле ушинтип ыйлай берчүмүн, бир кичинекей проблема болсо эле проблема депчи. А ыйдын артынан ый келет деп коет. Анан бул жашоодо проблема эмес, программа экен да. Ошон үчүн өлүмдөн башканын баарын чечсе болот дейт. Анан эгерде ушундай бир көйгөйлөр болуп атса, ал чечилет. Ошон үчүн эч качан чөкпөңүздөр. Кайгы болсо чөкпөй, бакыт консо көппөй. Көбүп баратсаңар, жерге түшсөңөр, көчүңөр жаман өрт. Ошон үчүн жашынабай жүрөңүздөр. Айтканым келсин. Ата менин Салиманын ботинкасында мен мурдумда калган. Жалпы 7 каналдын жалпы коллективиңиздерге рахмат. Ушундай сонун жолугушуу биз өзүбүз жолуга алып кубанып атабыз. Анан Мурас Ордого да рахмат, ушундай жакшы кече уюштуруп бергенине. Жалпы көрүүчүлөргө мен айта турганыбыз, ушу элибизде аманчылык болсун, эл ичинде биз аман бололук. Анан Назира айткандай, биз эркелеп, балким мындай эркин сүйлөш үчүн же болбосо кичине күлкүлүү болуш үчүн анча-мынча оюбузду туура эмес билдирип алсак, туура кабыл алыңыздар. Негизинде бул жерде жасалмалуулук жок, жалаң чындык, өзүбүздүн мындай. Калп айтпам, өкө жаман жасалды. Искусство эмес, естественный айтып бергенге аракет кылдык. Анан кийин чындыгы лицаларды ачпай койдуңар да. Негизи ар ким ар кандай кабыл алат. Адам эмнени көргүсү келсе, ошону көрө алат деп коет да. Мисалы, кээ бир адамдар жалаң эле жаман нерсени көрүп туруп алат да. Тим эле чай куюп берип атсаң дагы, тим эле чайыңды жакшы кабыл албай, же болбосо жылуу саламдашып атсаң дагы, типа саламга жутаган киши жок дегендей кылып мындай кабыл алуусу башкача болушу мүмкүн да. Назира айткандай, жашоону жакшыртуу, жашообузду кооздоо өзүбүздүн колубузда экен. Маанайыбызды дайыма 5 кылып, ар бир мүнөттөн жанагы бактылуу жашоо болбойт, бактылуу мүнөт болот деп коет да. Ар бир мүнөттөн бактылуулукту көрө билип, ар бир жашоодогу
күнүбүздү өзүбүз бактылуулукка чулгап жашаганга Кудай насип этсин. Эң башкысы баарыбызда ден соолук болсун, элибизде тынччылык болсун. Кыргызстаныбыз мынакей Кудай жалгап өнүгүп өсүп турган кези ушул даражадан көтөрүлсүн, түшпөсүн. А элибиздин ынтымагы бекем болуп, дагы алдыга бийиктиктерге жете берели деп Амин. Омин айткан келсин. Ошо каалоо тилектердин баарына ошо кошулам. Ошо жерибизде ошо тынчтык болсун. Бир сөз эме. Жанагы бир кайсы окуядан кийин 10-жылдан кийин аябай жаман болдук го. Ошодон кийин анан радиого барып калдык. Ушу туун өзгөртөбүз, анан ушундай жаман окуя болуп кетти, революция болду, канча адам ушинтти деп анан бүт ырчылар барганбыз. Анан сүйлөп бүтүп ыйладык, ар кандай сөз сүйлөдүк. Анан Гүлзатчы тойго шашып атканда бир аз убакыт өтүп калган, кичине тойлор башталып калган. Анан баарыбыз кетип атсак, Гүлзатчы четте турат, анан даярданып аткан боюна, анан ага сөз жетпейт экен деп ойлоп турган. Кыска сүйлөп, анан Гүлзатчыга тос жетип калып атпай, сөз жетип калып атпай, анан мынтип эми кирпикти айдап атканда мынтип Гүлзат Байзакова сөз келди десе, мен дагы кыздардын айткан тосуна кошулам деп коет. Радиодо. Сен дагы биздин айткан тоско кошуласың да. Тоско кошулдум дейсиз. Эми айтпай кечир. Аппагалы үйдү. Сөз убагында айтылбаса сөз ата сөйлөт дегендей шашылып айттым го. Эми айта бер. Ошо жалпы кыргыз элинди, кыргызстандыктарды ошо жакшылык каалаймын. Тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ошо ар бир үйдө бала үнү жаңырсын, жакшылык болсун, ошо тынч болсун, ошо самое главное. Сіздерге де чоң рахмат. Сизге да Рахмат. чоң рахмат ушу бизди чакырганыңыздарга. Баарыңыздарга Рахмат. Урматтуу элестет берүүбүздүн көрөрмандары, кийинки берүүбүздү кимди көргүңүздөр келсе сөзсүз түрдө комментарийга жаза кетиңиздерди суранабыз. Анда үчөөбүз айтып коелубу кимди көргүбүз келет? Келиңиздер анда сиздерден сурайынчы. Айталуу. Кийинки берүүдө кимдерди чакыралы? Ален Делонду го. Кайрат Нуртас. Жекичем. Курал Чокоев келсин. Анда эме курал менен биз деген үчөөбүз курбуз да, анда эркектерге кезекти берели. Мен болсо Манас Алыкуловду курал экөө мындай приколдору жакшы болот да, ошо келсин. Сен бирөөнү кошуп кой жанына. Ортосунан эмени? Борончу экен. Жок, Бекпарбиевди кошуп коет. А эмне күлүп атасың? Үчөө как раз Жашкадыр. Жо, эмне күлүп атасыңар, балдар? Я кудул эле. А мен эмне сere кудулуп эле эмне келди дейсиз? Болду неме?